Ал эми депутаттык комиссия корутундусу боюнча Жеп жагдайы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бул ирет өзүнүн активдүүлүгүн байкатты. Алардын бул жоругу эл өкүлдөрүнүн өздөрүн да таңдантты. Бир кезде бир ооздон бийликтин айткандарын колдоп келген бийликчилер да. Оппозициясы да заматта куулуп, ар түрдүү жагдайларды ортого салып, жылуулук борборунда орун алган тартыштыктарды ачыктап жатышты. Алар ачык эле бизге комиссияга келип, сүйлөшүп кетип атышты. Мисалы үчүн айрымдар өзүнүн фамилиясын эч чыгара албай коюшту. Улам айттырабы, башка кишилер аркылуу айттырабы, же жини келип биз менен урушабы, биз чыгарган жокпуз. Эркиндикке чыгышып, эски бийликтин калпыстыктарын ачык айтып жаткан эл өкүлдөрүнө коомчулук тарабынан ишеним арткандар да пайда болгон. Жептеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалыш керек болгон 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия 3 айдан ашуун убакыт иштеп, 8 майда корутундусун кабыл алышкан. Бирок бул иш депутаттык комиссия менен эле чектелбей, укук коргоо органдары да тыкыр иштеши керектиги кошумчаланды. Аягына чыгып жооп беришет буга. Эч убакта жооп бербей калбайт. Себеби генеральный прокуратура жаңы болду, органдар жаңы болду, МВД жаңы болду. Баягы эми сотторго алып атат, албетте. Соттордон кичине неме болуп кетиши мүмкүн. Эми ага дери дагы бияктан эл көзөмөлгө алып атат да. Органдар жаңы президент сөзсүз буну аягына чыгышат. Жегендер кусуш керек. Ал эми деп комиссиянын корутундусун алайык. Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрүп, тийиштүү документтерин иштеп чыгып, жана ага кол койгон жетекчилердин ишине баа берүү керек деген сунуштар да айтылган. Ага 30га жакын адам кирген. 4 айдан бери коомчулуктун көңүл чордонунда турган бул иш тыкыр иликтенип, тийиштүүлөр жазага тартылышы зарыл. Бишкектеги жылуулук берүү жана электр энергиясын берүү борборунун кыштагы стихиясы Алмашар Шенештин 6 жылда президент болуп иштеген дегенин абийирин айрандай ачып койду да. Эгер эң башындагы адамды ачыктап алып чыкпаса, анда бул маселе акырындык менен жабылып калышы мүмкүн. Депутаттарга тиги аталгандар ар тараптуу чабуул жасайт. Чабуул деген тырмакчанын ичинде айтып атам. Сүйлөшүүлөр жүргүзөт, балким бир топ тыйын сунуш кылышы мүмкүн, коркутууларга чейин барышы мүмкүн. Эми тиги парламентте деле таптаза аппактар жок да, ошону билгендер бар да. Ошону чукуймдап коркутушу мүмкүн. Ага улай ТЭЦ маселеси боюнча экинчи рет суракка чакырылган экс-өкмөт башчы Сапар Исаков жана экс-президент Атамбаев кезегинде таза иштеп, мында тиешебиз жок деп актанууда. Ошол эле учурда депутаттык комиссия тиешеси бар фамилияларды толук аталбай жатканын айтып чыкты. Бул ыкма аркылуу бирине айтылган күнөөнү экинчисине оодарып жатышы. Бул иретте мындагы депутаттык комиссиянын ишинен эч бир натыйжа чыкпайт дегендер да болууда. Аркы терки сүйлөп, эптеп эле кутулгусу келип, милдетти бирөөгө илгиси келип атат. Анан бирок депутаттык комиссияны түзгөндөн кийин депутаттык комиссияныкы жакшыбы, жаманбы ачык айтылыш керек. Анан тымызын жасай беребиз дегендин баары бул элдин наразычылыкка алып келет. Анткени биз 27 жылдан бери ушинтип эч кимдин атын айтпай эле мына бизде бир да коррупционердин дайыны жок. Бул кредитке келген акча. Ар бир кыргызстандыктын жон терisi менен сыйрып ала турган акча болуп атат. Ошон үчүн бул ким экенине карабай туруп жооп бериш керек. Белгилей кетсек, жылуулук электр борборун оңдоо иштери өткөн жылы күзүндө толугу менен бүткөрүлгөн айтылган. Бирок кыш-шилдеде жептин иши үзгүлтүккө учурап, бишкектиктер бир нече күн жылуулуксуз, ал турсун жарыксыз да калышкан. Ага байланыштуу кылмыш иши козголуп, бир нече жетекчилер камакка алынышкан. Ал жагдай боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу 16 майда ачыкталат.